Сайкалдын мурунку жолдошунун экинчи заманбап үлпөт тою өттү. Ырчы кыз Сайкал Кабылованын мурунку күйөөсү Эрнест Айдаралиев үйлөндү. Бул тууралуу анын достору социалдык тармактарга жүктөдү. Баарына белгилүү болгондой, Эрнест Айдаралиев Аделина аттуу кызга май айында баш кошкон. Ал эми күркүрөгөн күздө заманбап үлпөт тоюн өткөрүштү. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Асель Кадырбекова, силердин дубаңар мени сактап калды. Жол кырсыгына кабылган ырчы Асель Кадырбекова социалдык түйүндө жеке баракчасына билдирүү калтырды. Ал көрмандарына кайрылып, өзүнүн абалы тууралуу биринчи жолу үн катты. Салам достор, күндөн күнгө ден соолугум жакшы болуп бара жатат. Толук калыбыма келиш үчүн убакыт керек. Врачтарга, ата-энеме, жолдошума, туугандарыма, досторума, кесиптештериме рахмат айтам. Силер мени менен ошондой эле апам, кызым, жакындарым менен бул учурда чогуу болдуңар. Жакшы болгондо видео кайрылуу жасап ыраазычылык билдирем. Силердин дубаңар мени сактап калды. Кызыма, жакындарыма жараткан мени кайтарып берди. Мен элдин кызы болгонумду билчү эмесмин. Сиздерге болгон ыраазычылыгымды билдирүү үчүн бул сөздөр жетишсиз. Көп пландарым бар. Алгач жакшы болуп алайын. Кудай буйруса баарын ишке ашырганга аракет кылам. Өзүңөрдү сактагыла дейт ырчы. Эскерте кетсек, быйыл 26 июнда 2020 жылы Бишкектеги Медеров жана Тыныстан көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана Honda Odyssey автоунаалары кагылышкан. Анын кесепетинен Toyota унаасында ролдо бараткан Асель Кадырбекова каттуу жаракат алган. Ал эми Honda унаасынын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган. Кийинчерээк Асель Кадырбекованын үй бүлөсү жол курсугуна күнөөлүү айдоочуну кечиргени, тосмо арыз жазганын маалымдалган. Маалымат булагы Super Chekit KG.